Өлкөнүн экономикасын туруктуу өнүктүрүүдө бардык тармактар жапырт киришип, ар биринде иштиктүү долбоорлор болгону жакшы. Албетте баарынын көтөргөн маселеси документ боюнча эле кагаз жүзүндө калбай, натыйжалуу жүзөгө аша турган максатта болуусу кажет. Экономика министрлиги туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында 4 жылдан ашык убакытта ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырган. Мунун далили катары айыл чарба, кен казуу, транспорт жана жол тармагына, энергетикага тартылган инвестицияларды айтышат. Анында өнүктүрүүнүн алгачкы кадамдарында ишкерлер чөйрөсүнө өзгөчө көңүл бурулган. Бизнес өкүлдөрүнө колдоо көрсөтүү максатында айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилсе, салыктын бир нече түрлөрүнөн бошотуу да ишкерлердин соодасынын алга жылышына түрткү болгондугу маалым. Эң башкысы негизсиз текшерүүлөр кескин кыскарган. Текшерүүчү органдардын саны 2013 жылы 21 орган болсо, бүгүнкү күндө 11 эле орган калды. Андан тышкары биз ошол баягы реформанын алдында ошол 500төн ашык биздин ошол лицензиялар жана уруксат кагаздары бар эле. Бүгүнкү күндө муну 5 эсеге азайтып, 98 гана ошол ишкердиктин түрү боюнча бүгүнкү уруксат кагаздары же лицензиялар калды да. Бул да абдан чоң жетишкендик деп ойлойм. Мындан тышкары туруктуу өнүктүрүүнүн биринчи баскычында өкмөт орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнө финансы булактарын түзүп берүүгө жетишип, жеңилдетилген насыялар менен камсыз кылган. Бул аракет өзгөчө айыл чарбасы үчүн олуттуу жардам. Туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында бардык тармактарда сезилэрлик жылыш болгонун көз карандысыз талдоочулар да ырастоодо. Бул арада өкмөттүн туруксуздугунун натыйжасында экономикада өсүүлөр байкалган жок деп кескин сын калгандар болгон. А бирок 2013 жылдан 2017 жылга чейинки аралыктагы салыштырууларга караганда өзгөрүүлөр бар. Сколько было смен правительства? Өкмөт бир нече жолу алмашты деп сындалып жатканы менен өнүктүрүү стратегиясынын пландары ишке ашып эле жатты. Муну сандар менен далилдери ырастоодо. Жаңы кабыл алына турган улуттук стратегияга бардык топтор кызыктар болушу керектигин өлкө башчы дагы баса белгиледи. Бул өкмөт өкүлдөрүнө, мамлекеттик кызматтагыларга эле эмес, болочоктогу президенттикке талапкерлерге дагы тийиштүү болуусу абзел. Анткени стратегиянын пайдубалы бекем болсо, келечеги да жакшы болот деп ойлойм. Кыргызстан эгемен алгандан бери өлкөнү өнүктүрүү боюнча миңдеген документтерге кол коюлса, көпчүлүгү кагаз жүзүндө калып калгандыгы жашыруун эмес. Ал эми бул жолку документтин негизинде жылыштар болду дешет ишкерлер. Стратегиянын алгачкы кадамдарында бардык маселе ачык айкын жазылып, аны ишке ашыруунун жолдорунан бери кылдат каралгандыгы менен артыкчылыкка ээ. Ал эми 2040 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү пландарында да маанилүү жагдайлар бар. Биринчиден баягы биримдикти камсыз кылуу, ишенимди калыбына келтирүү, үчүнчүдөн өзүбүздүн күчүбүзгө таянуу деген маселелер бар болчу да. Ушул өзүбүздүн күчүбүзгө таянып өнүгүүнү биз негизи эле үйрөнсөк, анда биз бир топ проблемаларды чече тургандайбыз да. Биздин негизги ресурсубуз бул биздин улуттун, биздин мекендештерибиздин дүйнө таанымы, бул биздин мекендештерибиздин аракети, демилгеси экенин биз эске алсак, анда астыбыздагы бир топ көйгөй маселелер чечилет. Экономисттердин айтымында биринчи этапта пландалган ири долбоорлор көп болгондуктан мөөнөтү да узагыраак болору бышык. Алар инфраструктуралык долбоорлор болуп саналат. Бардык тармак четте калган эмес. Арасында айыл чарбасына жол, транспорт, энергетика сыяктуу чөйрөлөрдө чоң долбоорлор башталган. Эми аны улантуу жумушу турат. Бишкек, Нарын, Торыгарт, же болбосо Ош, Баткен, Исфанага окшогон чоң транспорттук коридорго кошулуучу болгон биздин ички жолдордогу мындан нары сөзсүз түрдө айга чейин жеткизилет. Андан тышкары ушул энергетика тармагында дагы биз ошол ири реформаларды улантабыз. Бул негизинен биздин ошол мисалга алсак энергетикалык коопсуздукка байланышкан баягы генерация масала, же болбосо ошол электр энергияны өндүрүү болгон кубаттуулуктарды куруу да улантылат. Буга кошо тоо кен тармагын ыраттуу жолго салуу пландары да бар. Өлкөнүн аймактарындагы баалуу кендер чыгуучу жайларга чалгындоолор жүргүзүлүп, анын пайдасын көрүү менен каражат табууга болоорун адистер кошумчалоодо. Шекер Сатыбалдиева, Кайнар Ормонов, ЛТР, Бишкек.